Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұл құтты хадисін айтады. Қиямат күні дейді. Қиямат күні адам баласының екі қадамы еш жаққа жылбайды дейді. Қачан ушул нәрселерден сұралмайын дейді. Ертең қияматта барыбыз қабырдан тіріліп, Алланың астында тұрған учурда, махшар майдан дейді. Ошол майданда тұрған учурда әрбір инсандан биринчи жанагы кылган амалдарыбызды, жакшылык, жамандык иштер таразыга түшкөнгө чейин, ага чейин ушундай бир жалпылай суроолор болот экен. Биринчи сурала турган нерсе пайгамбарыбыз айтат. Ан умрихи фима афнаху дейт. Адамдын бул дүйнөгө берилген өмүрдөн суралат экен. Ушул өмүрдү кайсыл жака жумшадың деп Алла Таала биринчи ошол махшар майданда кыяматта сурала турган биринчи суроо ушул экен туугандар. Мен сага 50 жыл, 60 жыл, 30 жыл канча жыл өмүр бердим. Ошол өмүрдү кайсыл жака жумшадың деп биринчи суроо ушул болот экен. Экинчи суроо адам баласынын алган илимден суралат экен. Ушундай илим алдың, ошол илимиңди эмне кылдың? Ошол илимиңе кандай амал кылдың деп илимден суралат экен. Илим дегенди ойлобойлу, бир гана аалымдардан гана суралат деп. Илим деген ушул билген нерсеңиздин баары илим болуп эсептелет. Азыр биз сиздерге ушундай хадистерди айтып, дин өкүмдөрүн айтып жатабыз. Процентке акча алуу харам, зына харам, кумар ойноо харам, гыйбат кылуу харам дегенден кийин, сиз ушулардын баарын билгенден кийин сиз да ошол аалым болуп, ошол илимдин негизинен сурак бересиз. Андан кийин үчүнчү нерсе сурала турган нерсе. Жыйнап койгон байлыгыдан, малдан суралат экен. Ошол малды, ошол байлыкты кайсыл жактан жыйнадың? Кайсыл жол менен топтодуң деп. Жана ошол топтогон малыңды, байлыгыңды кайсыл жака жумшадың деп сурайт экен. Дубайга жумшадыңбы? Кафеге жумшадыңбы? Же Алла жолда жумшадыңбы? Кедейлерге жумшадыңбы? Мечитке жумшадыңбы? Бир жетимдин башын сылап ошого тамак бердиңби деп ушундай жыйнап койгон малдан суралат экенбиз. Андан кийин ошол адамга берилген дене мүчөдөн, ден соолуктан суралат экенбиз. Мен сага ден соолук бердим, 6 саныңды соо кылып жараттым. Ошол дене мүчөңдү берген кудуретти, күч кубатты кайсыл жака жумшадың деп суралат экен. Кудайга шүгүр 6 саныбыз соо болуп туруп, денебиз сак болуп туруп, ушул ден соолукту Алла жолдо эмес, Кудай сактасын, өзүнүн каалоосунда, нафсибиз каалаган нерседе жумшай турган болсок, бул ден соолук үчүн дагы эртең күнү азап болот экен. Бул ден соолук үчүн дагы эртең жооп бере турган күн келет экен. Аттин кылат экенбиз анда. Ошондой ден соолук болгончо, ден соолугун болбой, тактайда жатып жашоомду өткөргөндө жакшы болмок экен дейт экен адам баласы.